бир топ болуу десек болот, тажрыйбалуу Элеман Додурбек уулун утуп алган. Быйыл эми анын атаандашы Адилет Жапаркулов. Адилет Жапаркулов бул салмакта өзүн кандай деңгээлде көрсөтөт байкап туралы. Өткөнкү жылы Адилет Жапаркулов 70 килограмм категорияда күч сынашып, байгелүү 3-чү орунду ээлеген. Бул дагы чындап чоң жетишкендик, себеби дегенде 70 килограмм категорияда өткөнкү жылы чемпионатта ошол Ерназар Ахматалиев, Орозбек Токтомамбетов сыяктуу балбандарыбыз күч сынашкандыгын эске ала турган болсок, Адилет Жапаркуловдун коло медали чындап татыктуу. Жана быйыл ал өз салмак категориясын өзгөрткөн. 70тен 74 килограмм категорияга секирген. Жана бул жакта дароо эле финалга жетип баргандыгы дагы жакшы жетишкендик. Адилет Жапаркулов жарым финалда Алинур Такировду уткан. Алинур Такиров дагы жаш болсо дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келүүдө. Жаңылбасам былтыр дагы Алинур Такиров байгелүү коло медальды тагынган. Эми Исламбек Орозбеков өз жолунда ишенимдүү түрдө бир топ атаандаштарын утуп, ошол Рустам Моминов, Элим Жумабеков, ошол эле Кубат Азизбаевди артта калтырган. 1 мүнөттөн ашты. Азырынча Адилет Жапаркулов дагы өтө жакшы деңгээлде туруштук берүүдө. Адилет Жапаркулов атаандашынан 5 жашка кичүү. 2001 жылкы балбан. Дал ошол Жапаркуловго эскертүүнү берди. 30 секундалык убакыт. Бул убакыт ичинде Адилет чабуулга барыш керек, упай иштеши керек. Болбосо атаандаштын пассивдүүлүгү үчүн деп бир упайды капчыкка салат. Исламбек Орозбеков атаандашын түртүшүп, бурбурду ээлеп турат. Адилет Жапаркулов аракет кылууда, атаандашын алдыга тартып көрдү, бирок жыйынтык жок. Ал ортодо 30 секунд убакыттагы аяктаган. Жана бир упай Исламбек Орозбековго берилүүдө. Исламбек бутка көрүүдө, аракетин көрүүдө. Бирок атаандашы азырынча жакшы деңгээлде коргонууда. Мына ушул жерде мойнун кармады. Атаандашын түртүүдө. Кремдин сыртына чыгып кетпей, борборго качып келгенин көрдүк. Биринчи 3 мүнөттүк ошентип 1-0 эсебинде жыйынтыкталууда. Исламбек Орозбеков азырынча алдыда. Бирок бул биринчи 3 мүнөттүк гана, алдыда дагы 3 мүнөт убакыт бар. Андыктан атаандашы абалды толук түрдө өзү тарапка буруп кетиши мүмкүн. Бул салмак категорияда жалпысынан 24 спортчу катышты быйыл. Жана сөзсүз түрдө көпчүлүгү жаштар, 2000 жылдан бери төрөлгөн балбандар. Эң тажрыйбалуулар эле дал ушул 96 жылкы Исламбек Орозбеков. Мындан тышкары Убайдулла Сыдыкбек уулу бар болчу, 1996 жылкы. Жана 1995 жылкы Нурсултан Имаровдор. Калгандардын бардыгы 2000 жылдан бери төрөлгөн жаш балбандар. Ушул жерде тобокелдик барды. Бул тобокелдик эч кандай жыйынтык алып келбеди. Пассивдүүлүк азыр Орозбековго берилет. Жана бул дагы сөзсүз түрдө беттештин кызыктуулугунун өрчүшүнө көмөк болот деген ойдобуз. Анткени Исламбек Орозбеков көбүрөөк активдүү аракеттерге бара баштайт.
Экинчи ирет эскертүү жана бул жолкусунда Исламбек Орозбековго 30 секунд убакыт берилүүдө. Исламбек дароо алгачкы секундалардан баштап эле бул эскертүү жаза мөөнөтүнөн бутка күүрүүнүн айласын көрдү. Жакшы коргонууда. Бутуна жеткирбей качууда. 10 секунда. Жана чагымда эсеп сандар тең эле 1-1. Алда дагы убакыт өтө көп. Адил Жапаркулов тоюк коргонууга өтүүнүн кажети жок азырынча. Эсеп сандар 1-1 болуп тургандан кийин акыркы упайды алган көк кийимчен балбан жеңүүчү аталат. Эгерде ушундай эсеп сандары акыркы секундага чейин сактала турган болсо. Исламбек Орозбековдо мүмкүнчүлүк жок. Атаандаштын артына өттү бул эки упай. 3-1 Исламбек Орозбеков алдыда. Жана андан ары өзү деле билди окшойт. Атаандашын көтөрө албастыгын жана жөн гана борбордон беттешти улантууга макул болду. Жапаркулов эми иштеш керек. Жок дегенде эле эки упайды азыр өз пайдасына жаза турган болсо, жалпы беттеште дагы жеңүүчү аталып, алтын медалдын ээси болот. Исламбек Орозбеков болгон күчү менен кара күчтү салып азыр түртүп турат атаандашын. Жана алып түшүнүүдө коргонуу гана керек экендигин 5 секунда Исламбек Орозбековдун коргонуусу өтө жогорку деңгээлде экендигин бул беттеште алып тастыктады. Жана 3-1 Исламбек Орозбеков кайрадан Кыргызстандын чемпиону. Алимадет Жапаркуловду өлкө чемпионатында күмүш медалды тагынганы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.